Достор, аялдар үчүн жыныстык мүчөнүн узундугу эмес, анын жоондугу маанилүү. Канчалык мүчө жоон боло турган болсо, аялды оргазмга жана кумарга жеткирүү ошончолук оңой болот, ошончолук бат болот. Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү чыгарышта жыныстык мүчөнү полимолочка жана гиалуронка менен жоонортууну сүйлөшөбүз. Бул темага байланыштуу болгон бардык суроолорго жооп берем жана видеонун акырында ушул жоонортунун баасы канча болот толугу менен эсептеп айтып берем сиздерге жана өзүмдүн контакттарымды калтырамын. Андыктан видеонун акырына чейин көрүп, лайктан басып, каналга катталып кетүүнү унутпаңыз. Анда эмесе биз баштадык. Эң эле биринчи суроо: мүчөнүн жооноткондогу колдонулган филлерлер, башкача айтканда полимолочка менен гиалуроновая кислота зыяны жокпу деген суроо. Жок достор, эгерде туура жасалган болсо жоонортуу жана ошондой эле жоонортууда колдонулган полимолочка менен гиалуронканын сертификациядан өткөн мыкты препараттар болсо эч кандай зыяны жок. Биринчиден, булар шишиктерди чакырбайт, экинчиден, сперманын сапатын бузбайт, үчүнчүдөн, эрекцияга зыяны жок. Тескерисинче, жыныстык мүчөнү жооноткондон кийин адам психологически эрекция дагы мыкты болушу мүмкүн. Нормада организмде бизде полимолочка менен гиалуронка постоянно чыгып турат. Ал организмибизге керек. Ошон үчүн бул идентификация толук менен бирге бир шайкеш келген үчүн эч кандай зыяны жок. Биз колдонгон препараттардын бардыгынын, эгерде ал сертификациядан өткөн болсо, сапаты мыкты болсо, аркасында ушундай штрих-коддор болот. Ошол штрих-код менен ачып бере турган болсоңуз, кай жакта кантип жасаганын толугу менен көрсөтүлүп берилет. Мүчөнү кимдер жоонорсо болот? 22 жаштан өйдөсү бардыгы жоонорсо болот. Эмне үчүн 22 жашка чейин болбойт? Анткени 22-23 жашка чейин организм толугу менен калыптанып бүтө элек болот. Ошон үчүн аларга нежелательно. Единственный өтө семиз адамдарга жоонорсо болбойт. Семиз болгондо кандай? Жанагы курсак чыгып, жыныстык мүчөсүн май басып калгандар болот го, мына ошолорго болбойт. Аларга жакшы эффект бербейт. Эркектер негизи кызык алып келет. Кандан коркпойбуз, согуштан коркпойбуз, любой нерсеге бара беребиз, бирок кичинекей укол процедурадан коркобуз. Суроо жоонорткондогу канчалык оору пайда болот? Достор, жоонортуу эч жерди кеспей өтөт, шрам калбайт, общий жалпы наркоз берилбейт, болгон местный наркоз менен болот. Биз 3 этаптуу обезболивание колдонобуз. Биринчиси бул крем коебуз жыныстык мүчөгө анестетик менен. Сиздер уже ооруну сезбей баштайсыздар. Экинчи этап менен укол менен обезболивать этебиз. Үчүнчү этап мына биз колдонгон препараттардын ичинде дагы анестетик болот. Процедурадан кийин дагы эч кандай оору болбойт. Эч жерди кеспейбиз. Болгону эки кичинекей тешик менен ошол жыныстык мүчөнүн кожанын астына киребиз дагы, учу жабык болгон канюля менен жыныстык мүчөнү жоонортуп беребиз. Жыныстык мүчөнүн жоонортуунун убактысы болгону 20-30 мүнөттү гана алат. Андан кийин жоонорткондон кийин кадимкидей жашоого кайтасыздар. Ишиңиздерди кылсаңыздар болот. Ограничение чектөө жок. Кээ бир чектөөлөр бар, эми аны консультацияда толугу менен түшүндүрүп беребиз. Достор, описанияга Telegram каналдын ссылкасын калтырып койдум. Ошол ссылка менен өтсөңүздөр жыныстык мүчөнү жооноткондордун толук сүрөттөрүн көрө аласыздар. Жоонотконго чейинки, жооноткондон кийинки. Ал жерде күнүгө сиздерге чыгарып турабыз биз маалыматтарды. YouTube'га киргизе албайбыз, анткени бул жерде блок кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан ссылка аркылуу кирип көрсөңүздөр болот. Полимолочкабы же гиалуронкабы? Кайсынысы жакшы, кайсынысы мыкты? Достор, караңыздар, экөөсү тең мыкты, экөөсү тең эффективдүү, туура качественный препарат боло турган болсо. Бирок экөөнүн тең өзүнө жараша плюстары жана минустары бар. Ошолорду сиздерге айтып берейин, тандоо сиздерде калсын. Эң эле биринчи препарат бул гиалуроновая кислота. Гиалуронканын эң чоң плюсу бул эффектин сразу көрө аласыздар. Жыныстык мүчөнү жоонортобуз, жоонорткондон кийин канчалык объем бере турган болсо, талшыны жоонорсо, ошол боюнча кылат. 2-3 жумадан кийин жанагы капсула пайда болот. Гиалуронка эч жакка жылбайт, ошо менен калат. Мунун минустарынан эң эле биринчиси бул жумшагыраак болот. Бирок кимде-ким жанагындай жесткий жыныстык катнашты сүйсө, БДСМдерди колдонтурган болсо, гиалуронканы колдонсоңуздар өтө сонун эффект берет. Экинчи минусу, биринчи жоонорткондо жоонортуу эффектиси 6 айдан 1,5 жылга чейин созулат. 1,5 жылдын ичинде акырынан чыгып чыгып мурдагындай биринчи калыбына келип калат. Ал эми бирок кайра повторно жоонорткондо гиалуроновая кислота менен эффект уже 1,5 жыл эмес, 2,5-3 жылга чейин созулат. Мунун плюсу жана минусу. Ал эми полимолочка болсо, полимолочная кислота эң эле чоң плюсу эффектиси 1,5 жыл эмес, 2,5 жылдан 3,5 жылга чейин созулат. Эмне үчүн? Анткени биздин организмде фибробласт деген клеткалар бар. Ошол фибробласт клеткалар полимолочканы киргизгенде ошо менен тамактанат дагы коллаген пайда кылат. Ал коллаген организмибизде бизде бар. Аялдар көбүнчө косметологияда колдонулган бир препарат.
Коллаген ошол жыныстык мүчөнүн ичинен мындай пайда болуп турган жоондукту берет. Ал жоондук бул өзү полимолочка түгөнсө дагы ал кала берет. То есть эффект ошол боюнча калат, жоонорго боюнча. Кийинки кайра жонорткондо бул полимолочка менен эффектиси дагы узагыраак болот. Полимолочканын минустарынан эффектисин сразу көрө албайсыздар. Жыныстык мүчө жооноргондон кийин 2 айдан кийин толугу менен көрөсүз эффектисин. Биринчи эффект бир жумадан кийин болот, экинчи эффект 2 жумадан кийин. Жума сайын жонор көтөрүп дагы 2 айга жеткенде мощный болуп акыркы результатын көрө аласыздар. Жана ошондой эле полимолочканын эң чоң плюстарынан бул катуулук. Табигый сиздин жыныстык мүчөңүздүн катуулугу канчалык мыкты болсо, муну колдонгондон кийин бул өзүнө жанагы толугу менен эффект бергенден кийин катуулук ошондой эле калып калат. Гиалуронка кичине жумшагыраак болот, 5% жумшагыраак болот. Ал эми мында полимолочка менен жонорткондо да андай жумшактык болбойт, катуу, мощный болуп туруп берет. Кайсынысын тандайсыздар? Ал жагы өзүңүздөрдүн тандооңуздарда. Мүчөнү жонортуунун кандай пайдалары бар? Эң эле биринчи сексуалдык жашоо башка жаңы уровеньге чыгат. Достор, аялдар үчүн жыныстык мүчөнүн узундугу эмес, анын жоондугу маанилүү. Канчалык мүчө жоон боло турган болсо, аялды оргазмга жана кумарга жеткирүү ошончолук оңой болот, ошончолук бат болот. Экинчиден, эркектердин өзүнө болгон уверенность, ишенимдиги артат. Анын негизинде жанагы жыныстык мүчөнүн турганы дагы жакшы болушу мүмкүн. Негизи мунун көптөгөн ошондой пайдалары бар, зыяны жок. Эми баасына келе турган болсок, мунун баасы канча болот? Достор, сертификациядан өткөн препараттардын бардыгы кымбат болот. Бул мүчөнү жонортуу косметологический процедура, пластический процедура болуп эсептелет. Бул какой-то бир ооруну дарылоо эмес. Ошондуктан бул келе турган препараттар өтө кымбат келет бизге. Ошого жараша цена дагы кымбатыраак болот. Эң эле биринчи жыныстык мүчөнүн головкасын жоонортуу боюнча. Эгерде жыныстык мүчөнүн өзүнүн эмес головкасын жоонортом десеңиздер, гиалуроновый кислота менен жоонотуп беребиз, ал дагы жакшы эффект берет. Анын баасы 35 000 рубль Москва шаарында. Эгерде жыныстык мүчөнүн өзүнүн стволуну гиалуронка менен 20 мл куйдуруп жоонортом, же 10 мл куйдуруп жоонортом деп турган болсоңуз, ал ошол сиздин жыныстык мүчөңүз канчалык узун, канчалык жоон, ошого карап же 10 мл менен жоонотса болот, же 20 мл менен жоонотса болот. 10 мл баасы болгону 45 000 рубль, ал эми 20 мл соответственно 90 000 рубль болот. Полимолочка болсо, полимолочка кичине кымбатыраак келет. Бунда флакондо келет. Бир флакондун баасы 50 000 рубль болот. 2 флакондун баасы соответственно 100 000. Бул ичиндеги жана кичинекей шариктер менен келет. Буну биз эритип, аны ошол жыныстык мүчөнүн астына куюп жоонотуп беребиз. Бул жердеги баанын кымбаттыгы ошол препараттардын оригиналдуулугунда. Кытай препараттары бар, bundan 3 есе арзан. Бирок алардын эч кандай эффективсизи жок. Биринчиден, экинчиден пайдасына караганда зыяны көп. Ошон үчүн биз акыркы күнү Кытай препараттары менен колдонбой койдук. Болгону ошол баасы кымбат болсо дагы ушундай оригинал препараттар менен колдонуп шыгып өттүк. Азырынча жыныстык мүчөнүн жоонорту только Москва шаарында болдук. Бирок айдын аягында, ар айдын аягында пациент чогулуп калган болсо, ошол Кыргызстанда Бишкек шаарына барып дагы жоонортуп келебиз. Мындан башка Москва шаарында көптөгөн операцияларды жасайбыз, достор. Эгерде жаш балаңыздарды сүннөткө отургузуу керек болсо, кайрылсаңыздар болот. Өзүңүздөрдү сүннөткө отургузуу керек болсо, кайрылсаңыздар болот. Варикоцелле, гидроцелле, жумуртканын киссалары, жана ошондой эле жана бат күтүп атканда жасала турган операциялар, денервация полового члена, пластика уздечки, көптөгөн ушундай операцияларды дагы Москва шаарында жасайбыз. Эгерде кимге керек боло турган болсо, кайрылсаңыздар болот. Эгерде жыныстык мүчөнү жоонортом десеңиздер, консультацияга жазылсаңыздар болот. Консультация толугу менен бекер. Бирок кээ бир адамдар бар, үйдө жатып алып делать нечего. Жөн эле адамдын убактысын алат да. Ошондой болбош үчүн консультациянын баасыны 1000 рубль деп койдук. Эгер консультациядан кийин жоонотулган болсок, ошол жооноткондон жалпы суммадан жанагы консультациянын акчасын минус кылабыз. Ошондо сиздерге консультация толугу менен бекер болуп калат. Консультацияда мен сиздерге толугу менен түшүндүрүп берем, сиздерде болгон суроолорго жооп берем. Процедурадан кийин кандай рекомендация берилет? Айтор бардык суроолоруңузга толугу менен жооп берем. Консультация керек боло турган болсо, ушул экранда турган почтага номерлериңизди жазып, жоонортуу деп жазып койсоңуздар, өзүм сиздерге байланышка чыгамын. Достор, бул процедура бир оорууну лечение кылбайт. Со адам жыныстык жашоосун дагы жакшы деңгээлге, башка уровеньге чыгарам дегенде түшүнгөн гана булар. Ошондуктан
Бул процедуранын баардыгы косметический болгон үчүн, пластический болгон үчүн бул препараттар дагы кымбат болот. Бул ден соолукка зыяны жок. Ошон үчүн баасы дагы соответственно кымбат. Кимге керек болот болсо, кайрылыңыздар, жазыңыздар, мен байланыштамын. Сиздер менен мен доктор Канатбек Өчүк болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.